Салам катталуучулар, 2019 жаңы жылыңыздар менен. Эми мас болуп машина айдасаңыз 55 000 сомго чейин айып төлөйсүз. Жаңы эреже күчүнө кирди. Жаңы айып пул менен кошо эле административдик кодекс да жаңыланды. 2019 жылдын 1-январынан тарта жолдо жүрүүнүн кээ бир эрежелерин бузгандыгы айып пулдарынын суммасы өзгөртүлүп, административдик кодекс жаңыланды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо боюнча башкармалыктан айтып беришти. Буга чейин айып пулдары жогорулатуу сунушталган. Автоунаа мас болуп айдаган үчүн 10 000 сом айып жыгылчу. Өзгөртүүдө 17 500, ал эми кызматтагыларга 55 000 сомго чейин төлөөсүн деген сунуш киргизилген. Жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат кызматынын билдиргенине таянсак, бул өзгөртүү 2019 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирди. Алар автоинспекторлор бул өзгөрүүлөр туурасында республикадагы айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү баштаарын айтышты. Спутник. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев кыргызстандыктарды 2019 жылы жаңы жыл менен куттуктады. Анда: урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кирип келе жаткан жаңы 2019 жыл кыргыз элине жакшылык, ынтымак, аманчылык, молчулук, токчулук, үй бүлөңүздөргө бакыт алып келсин. Жаңырган жыл өлкөбүздө өнүгүүнүн, ынтымак, биримдиктин жылы болуп, жараткан элибизди жамандыктан, бөөдө, кырсыктан сактасын. Кыргызстан эл аралык деңгээлде өнүгүп, мамлекеттер арасында мыкты мамилеш болуп, бийиктерге жете берсин. Кирип келе жаткан жаңы жыл кыргызстандар үчүн эбегейсиз экономикалык жактан өнүгүүнүн жана тынчтыктын жылы болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, жакшылык, тынчтык каалаймын. Сиздерди терең урматтоо менен, Курманбек Бакиев. Назар Ньюс. Жаңы жылдык майрамдан кийин Бишкек шаарындагы борбордук аянттан 26 кубометр тагыраагы 4 тонна таштанды чыгарылды. Бул тууралуу тазалык ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, таштандыны тазалык ишканасынын кызматкерлери 1-январ күнү саат 1-ден таңкы саат 5-ке чейин тазалашкан. Ала тоо аянтын тазалоого жалпысынан 60 адам жана 7 дана атайын техника тартылган. Белгилей кетсек, майрамга карата Ала тоо аянтынын бардык тарабынан таштанды челектери орнотулуп, кошумча дагы 40 чоң желим контейнер жана 10 евро контейнер коюлган болчу. Марал Кежи. Орусиядагы кырсыктан 3 адам өлүп, 79 адам дайынсыз. Орусиянын Челябинск областындагы Монетогорск шаарында турак үйдүн бир тарабы кулап, кеминде 3 адам каза тапты. Дагы 79 адам белгисиз. Бул тууралуу Челябинск облусунун губернатору Олег Климов жергиликтүү журналисттерге билдирген. Алдын ала божомол боюнча подъезд батирлердин биринде ички газ жарылгандан улам кыйраган. Федералдык коопсуздук кызматынын билдиришинче, окуя жергиликтүү саат боюнча 31-декабрда таңкы саат 4:00 катталган. Көп кабаттуу үйдүн бир тарабы толугу менен кулаган. Урандылардын 10 киши куткарылган, 3 кишинин абалы оор. Көп кабаттуу үйдө жашаган дагы 79 адам белгисиз бойдон. Окуя болгон жерге 469 куткаруучу жиберилген. Кырсык болгон 48 батирлүү үйдө жалпы 100 адам жашаган. Калган подъездерде жашаган жашоочуларды эвакуациялоо иштери жүрүп жатат. Бүгүн 2-январда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаардык милиция жетекчилиги жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү менен жыйын өткөрүп, мейманканада болгон кырсык тууралуу маалымат алды. Мэр көмүскө иштеп жаткан сойкууканаларга каршы жергиликтүү иштер болбой жатканын сынга алды. Кырсык болуп же адам өлгөндө гана реакция кылыш керекпи? Алдын алуу иштери жакшы жүргүзбөй жатат. Ар бир сойкуукана делген жерлерди каттуу текшерүүгө алгыла. Рейдтер тынымсыз болсун. Мыйзамга каршы келсе, ойлонбой жаап салгыла. Мыйзам толук иштеши керек, деди ал. Ал эми Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов 1-январга караган түнү 2 кыз каза болгон жайдын администраторлоруна карата 2018 жылдын ичинде сойкулук жасоо үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 ирет кылмыш иши козголуп, ал 6 жолу жабылган эле. Акыркы мезгилде сойкуукана эмес, мейманкана катары иштеп жаткан. Ошентсе да аймактык милиция бөлүмүндөгү кызматкерлердин үстүнөн кызматтык иликтөө башталды, деди. Ош шаардыкынын ички иштер башкармалыгы 2018 жылы сойкуукана катары иштеген көмүскө жайларды аныктап 21 кылмыш ишин козгогон. Маалымат боюнча кече 1-январда саат 7:50 чамасында кабар келген. Өрт Джим көчөсүндөгү үйдүн жер төлөөсүндө жайгашкан мейманкананын бөлмөсүнөн чыккан. Окуя болгон жерден болжол менен 20-25 жаштагы 2 аял кишинин денеси табылды.
Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын оперативдүү тергөө кызматы тарабынан каза болгон кыздардын өздүктөрү такталып, бири Ноокат районунун 1998-жылы туулган тургуну, экинчиси Алай районунун 1991-жылы туулган тургуну болуп чыккан. Коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан өрт чыгып, анын кесепетинен түтүнгө уланышкан деп болжолдонуп жатат. Өрттүн жана кыздардын өлүм себептерин аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалды. Турмуш KG.